15 декабрь күнү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Бактыбек Чойбеков Талас жергесине иш сапары менен барды. Иш сапарынын алкагында Көкөй айылындагы Казак Момункулов атындагы Таштөбө орто мектебинин жалпы жааматы менен жолугуп, мектептеги дем берүүчү гранттын негизинде жасалган иштер менен таанышты. Айнектер салынды? Айнектер салынды. Жылуу болуп калдыбы? Андай эмес, былтыркыдай эмеспи? Жылуу. Андан соң Торкобөбө Кушчубаев атындагы Көкөй орто мектебинде көп жылдар бою химия сабагынан мугалим болуп эмгектенген Дүкөндөр Рыскулов агайдын атынан аталган химия кабинетинин ачылышы болуп өттү. Кабинеттин ичин оңдоп түзөө, жасалгалоо, көргөзмө куралдар жана жабдуулар менен камсыздоо иштери эл өкүлүнүн жеке каржылоосу менен ишке ашырылды. Сизге рахмат, Кудай буйрса, ошол жерден мынакей жайдан баштап балдары келип, оперативный аябай класстуу, жакшы сапаттуу бүтүрүп берди химия кабинетибизди. Биз да ушул мектепте бүтүргөн. Анан ушул мектепте да, ушул класста да сабактарды өтчү эле. Мынакей Нуриле эжекебиз турат, жакшы маанай тартуулап атасың. Узакка жасаган инвестиция бул билим. Кудай буйрса эми билимдүүлөрүбүз чыга берсин. Андан тышкары Бактыбек Чойбеков билим берүү жаатында көп жылдардан бери үзүрлүү эмгектенип келе жаткан бир катар мугалимдерге Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ардак грамотасын тапшырды.